nahmaduhu va nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Hurmatli tug'anlar. Qirg'iziston o'zbekistonda shunday fitna, shunday bir sinov keldi. Bizden mına Batkende shunday bir cho'ng ko'yg'oy o'q otishu, qon to'kilүү bo'ldi. Ушул жерде biz Төмөйн eli үйүбүздө орозелек дамал болайык деп жатышка эч мүмкүнчүлүк болбой калды туугандар. Ушундай келип жашыбыз, карыбыз, бардыгыбыз келип ушул жерде жүрөгүбүз чыдай албай жатат. Ушу кандай болгон чакта Кыргызстан ушундай акыбалда бардыгыбыз чогулушубуздан максат эч кандай саясий неме жок, ол кетсин, ол келсин, ол деген эч кандай максатыбыз жок. Биздин максатыбыз чогулуштан негизги максатыбыз эле ушул Баткен элин таштап койбойбуз. Баткен эли чек ара Кыргызстанга тиешелүү болгон жерлерде ашыкчалык кылып аткан болсо эч кандай таштап коюш максатыбыз эмес. Эмне жардам болгон болсо, адам күчү болобу, акча болобу, же болбосо продукта болобу, же медициналык жардам болобу, бардын Кыргызстан элинен бардыгынан суранып кетет элем. Бул жерде саясий кичине нерселер болсо, айрыкча мына бийлик талашкандарга айтып кое турган нерсем бар эле да. Ушундай оор күндөрү митингдериңерди токтоткула, башкаңарды токтоткула, колуңардан кандай жардам келсе кылгыла, митингиңерди токтоткула. Биз деле ушул чогулсак ойлобоңуздар, булар митингчилер, башкачылар жеп. Бардыгыбыздын тилек максатыбыз ушул Баткен эли Кыргызстандын мамлекетинин чек арасы ар бир немесине эч бир немебиз кош көңүл калбайбыз, жүрөгүбүз тынчыбай жатат. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Урматтуу элим, мына азыркы акыркы учурда болуп аткан Баткендеги коогалаңды көрүп биз Араван району Төмөйн айыл өкмөтүнүн эли ичибиз эңшерилип, ичибизди ит тырмап, жүрөгүбүз өйкөлүп турат. Ошонун себебине мына биз Төмөйн эли чогулуп, элге кичине жарыя кылып, моралдык жактан, духовой жагынан болсун, кандай гана жардам болсун, кандай тармактан болсун, бардык жактан биз бар экенибизди, бир экендигибизди билгизип коелу деп ушинтип видео обращение кылып атабыз. Урматтуу Баткен эли, Баткендик туугандар, сиздер жалгыз эмессиздер. Мына сиздер менен биз барбыз. Биз бир элбиз, биз боордошпуз. Биз даярбыз. Кайсыл учурда болбосун, кандай абал болбосун, сиздер менен бир болобуз. Сиздер бакубат болуңуздар мына иншаллах. Баткен алга! Oldu. Allah razı olsun. Vardı, Allah razı olsun. Dayar biz Tömöйн айыл. Xudo xohlasa.